Эфирде мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВХ Агул программасы. Студияда мен Каныбек Санкарай, саламатсыздарбы? Жакында эле биздин редакцияга жардам сурап болжол менен мыйзам чегинде тыюу салынган лотереядан ири суммадагы акчамды уттуруп койдум деп кайрылган. Айтсак, өзүн жабырлануучу атаган ошол эле оюн клубуна акчаны кайтарып берүүнү суранып барганын айткан. Ошондой эле анын талаптары ишке ашпаса өзүн өрттөп салууга даяр экенин билдирген. Биздин чыгармачылык топта ордунан окуя менен таанышып келди. Мынтө эч кимди киргизбей эшигин жаап алгандар биздин чыгармачылык топту киргизгиси келбеген брокердик ишкананын кароолчулары. Ал эми жаныбызда 10 күн ичинде булардын оюндарын азгырылып, 100 000 сомдой акчасын уттуруп койгон жаран. Ошо акыркы 10 күн ичинде эле 100 000 сом жумуштун акчасын уткузуп ийдим ушул жерге. Эмнени ойнодуңуз? Ошол жерде лотереясын ойнодум. Кайра эле жабылды да кайра эле ачылып, кайра эле ушундай эмелер болуп атат. 100 000 жакын акча алдык. О, Азыр эмне киргизбей чыгасыз? азыр киргизип эле атам, мына силер келерде жабып алып, мына ушинтип киргизбей турат ушул жерде. Лотереяны кантип эмне болуп ойноп? Кадимкидей эле мурдагы эле казино ставка коесуң, ушинтип эле ойнойт. Көп күттүрбөй анан ичинде териштирүүгө келген бул ири суммадагы каражатын уттурган баланын жакындары эшикти ачып берүү аракетин көрүштү. Бирок албетте алардын бул аракеттерине кароолчулар тоскоолдук көрсөтүштү. Давай, МТС. Ушундай Администратор барбы? Жок. Сүйлөшкөнгө эч ким жок, эртең келели. Келгиле балдар менен. Акчаны кайтарып бер. Ойногон акчаны кайтарып бериш керек. Кайтарып бериш керек. Aç. Bular bala var buyaktaçı. Bunun bala çakası mı şu jakta? Акчасын уткуруп кой, акчасын сурап кайра. Kaç. Bular bu var çakkanlar. Бүт бар içinde. Бүт Bular içinde. 4 aylık bala bir var. Telefonda büt var. Yok anne kirgizmesin balan tartsın. Киргизсе тартсын, көрсүн, элдер көрсүн. Herkes tartsın. Көрсүн. Мала ошо какшап жүргөндөр канчалык жүрдү? Мала ошо какшап жүргөндө. Көчөдө калдым мен. Özün geldin mi? Sen özün geldin mi? Киргизге атат. Sen bana hiç sürüp gelin yok da durum. Keçin yaka bala men tartsın ümit ayda. Лотереяңызды мыйзамыңызда. Мыйзам легально. Ошо документтер көрсөтүп коебуз, легально деген. Sen ne tartsın aydatın? Легально olunca турат да муну. Мякта бүт. Çıkanday kundum çıktım. Tartsın. Бул жакта лотереяда эч кандай жазуу жок. Ичинде ойногон. Лотерея бар экен, силер Да бияқты тартчы. Жашырын эмес, жашырын. легально да отпай бир сотрудник. Şu как tartat. Az bala teyip kalsın burası. Bala güneşi olsun ki. Ne oldu size? Kaç bala kelatı be. Kaç bala çıkar. Dört aylık bala gel. Биздин редакцияга телефон чалып, акчамды уттуруп койдум деген баланы бул жердин кызматкерлери чындап эле акчасын уттуруп алганын жашырбай эле айтып жатышты. Болгону өзүң келип уттурдуң, кайсы акчаны кайтарыш керек деп нааразычылыгын билдирүү менен чектелишти. İçinde baldarına özüçü elin akçasını alıp naki. İndimin 100 000 akçası. Ya balası 4 aylık balasını 5 saatten beri oturup administratör şefi kelbey başı kelbey yatışan. Elin bütün akçasını cep bütüştürüm var. Elde de cep koyatırgan boluştum var. Açan kelse uşunday. Montal turuşat katar. Bularga bilmem. Kana kelse job berip Kana çakır kelbey istedi tartkıza veririz. Tartıyorsun.
Кандай кимнин акысы жок? Бул деген коомдук ишти. Кандай киргизе албайсың? Правила ушундай. Талаш тартыш бир топко чейин созулуп, кароолчулар босоодон ары эч кимди өткөрбөй да чыгарбай да жатышты. Айтсак 100 000 сомун оюнда уттуруп койгон баланын жакындары ал акчаны кайра кайтарып бергиле деп суранып келишиптир. Бирок нааразылар менен жолугушууга кароолчулардан башка эч ким келген эмес. Ал эми ызы-чуу чыгып кеткендиктен ордуна териштирүүгө, деги эле булардын ишмердүүлүгүн иликтөө үчүн милиция да чакыртылды. Албетте формачандардын келерин уккан, анан брокердик компаниясы аталган легалдуу иштейт деген жайдын кардарлары бекинип алып качып кетишти. На, тартла, Кандай акың бар сен анын камерасын? Буга укмун төлөп атпайсың. Тартылып Сен деле укуң жок, мындын акыңың бар. Беттин жаап атпайбы? Буларды эмнеге чыгарыңдар? Ошо ойногондор чыгып кетип атат. Кыздарым бар. Бул лотерея бир дос балам отурган экен да. Бизерчи, анычы. Анан дос балам чалып ушундай мен акчам бербей атышат, отурдум. Ушундай эч эме ала албай атам. Карызга батып кеттим дегенден келгенбиз. Келсек бизди вообще эле адам катары көрбөй эле, силер кимсиңер чыккыла деп эле. Тумала эле охраналар вообще эме болбой атат. Анан ошо келгенбиз, ошо кандай кылсак, телевизия эмелер жапты дебеди эле. Анан жаппай эле булар неофициально эле иштеп атышат. Булар мындай государство мнениени карап атат. Ушуларды эме кылбайчы. Милиция чакырдыңар. Милиция чакырдык. Милиция азыр келе атат. Булар бүгүн турбайт да, булар бүгүн тура тура киши эмес. Кирсе берип түшүндүрүп берип кирсеңиз, түшүндүрүп берем. Телевизия эмне кирбейт, биз эртең баштап коюп кирсинби экен? Камераны баштап коюп. коомдук жайда, коомдук жай. Башка ойногондор Кийме буга? Коюн ушундай. Ну, баланы так. Самсунга чейин Мындай айт. Айт, Жамал. өчүктүрүү бүт мониторлор өчүрөт. Биздин врачка спортка. Bunu былтырғы жерде ақшасын алып қарызға баттық уже. Біз көшеде қалдық та. Үй жоқ, жайы жоқ. Андай ақша жоқ, бұның бізді шақырды. Кім ақша береді? Yetkililik Мен бұл. кузу үйдүм бул жака келип. Өзү келип. Бул жак жабылган болчу негизи. Полностью жабылган болчу. Булар кайра ачылып калды. Ошо былтыркы Администраторун чакырбай атат азыр. жаптырганбыз да. Инсульт болуп ооруп жаткан ошондо бир жума. Мен қаяқ барам мен бала. Бүт ойноп аткандар Азыр атайды немелер фоны тартылган жанагы ойноп атканда. Тартип сакчылар да көпкө күттүрбөй келишти. Мобилдик батальондун кызматкерлеринин жардамы менен гана биздин чыгармачыл топ ичкери киргенге мүмкүнчүлүк алып, анда орнотулган автоматтарга окшогон жабдыктарга күбө болдук. Албетте, мурдагыдай рулетка же башка оюндар эмес, бинардык опцион сымал экени көрүнүп турду. Акчасын кайра сурап келген жаран тагушу азгырылып, 100 000 сомду уттуруп койдум дейт. Буларга ставка коесуң. 10 сом койсоң, 100 сом койсоң 3600 сом чыгат мында бул чыккан цифралар. Ушуну элдер ойношот ушул жерде отуруп алып. Бул калп эле, бул жерде уткан киши жок. Бир да киши уткан киши жок. Бүт ушул жерде отуруп уткуздум. Именно ушул жерде отуруп уткуздум. Кайсыбыз салып бераткандарын да билет мен. Бүт мына бул кыздар өздөрү деле тааныйт. Бул камерасы деле бар. Барып көрсө мен канча акча салып, канча уткузганын бүт бар ушул жерде бар. Компьютерде. Бир отурганда канча уттурчудуң ана? Акыркы жолу 55 000 сом уткуздум. 55 000 сом. Ушул жерде отуруп. Мен буга чейин уткузган акчаларды айтпай эле коеюн. Акчаны каядан салсаң, Акчаны мына ушул жерде администратор кыздар вот компьютерден салып берет. Өздөрү. Бул терминалга түшөт кадимби. Азыр элдер бүт ойноп аткан бүт чыгарып ишти элдердин баарын. Оюнга азгырылып, өзүнүн гана эмес, иштеген жеринен алган акчасын да уттурган Жамалдин аттуу жарандын келинчеги да 4 айлык баласын көтөрүп алып келген. Айтымында бул оюнга азгырылган жолдошу үй бүлөсүн карабай калды. Үйгө барбай калат, бул ойногондо такыр биз жалгыз калабыз, үйдө кызым экөөбүз эле.
Үйгө кеч келип баштаганда мен ыйладым, каякта жүрөсүң десем, дагы ойноп атам да деп өзүм башын кармап эметет. Анда биз кетебиз үйүмө десем, бул өзүм өлтүрөм дейт. Канча акча отурганын билесизби? Билем 100 000 уттурду. Үйдөн өзүм акча бергем, үйдө болчу акча. Мен алдап акчаны мотор алам дейт, жумушуна ушинтип 2 жолу алып чыгып кеткен акча. Сиз аппаратка тыйыныңызды салдыңызбы өзүңүз? Мына могу жерге терминалды Колго бергенде алдап алып коюштурбу? бул жерге саласың, бул жерден ойнойсуң. Өзүңүз Өзү салбайт, жок, өзү келип монтип салбайт экен бака. өзүңүз Майка берет салбайсызбы? деп кыздар салып берет деп. Мен жана айттым, мына тартып алдымдар, кыздардын акча салып аткандар мына жерден. Бирок кыздар салган бияка. Билесиз да. Салың ойнойт. Бул жабылганга чейин мейли миллион акча кетти. Жабылгандан кийин бүт жабылбай кайра ушинтип скрытие ачылып ойнотуп атат. Не келесиң? Жабылма алдында жакшынакай эле жашоо болот. Бул ачылганда кайра мага окшогон канча мисалы, мага окшогон канча. Сыздап жүрүп ажырашкандар канча, бүт бар ушуну айнан болот. Эми ошону жабышына барып Чыгып, ушу көтөрүлүп бүт жабылган болчу, кайра ачылды. Жамалдиндин жакындары алгач сүйлөшүүгө келишкенде чөнтөк телефондорунун камерасына ичинде болуп жаткан окуяларды тартып алышкан экен. Анда кароолчулардын аркасындагы автомат сымал экранды тиктеп ойноп отургандарды көрсө болот. Баары тең акчаларын салып, анан көбөйүшүн күтүп жаткандар. Нерсе болуш керек бул. Көрүп отурдум да кайсы интересно экен деп. Мындай кантип ойнойт депчи. Берлек болчу 28. Каяктан билип калдың 28 түшкөн? Жок, мыналар мынтип алса бирдемкелер мынтип атат го. Жүрөк немесине болгондо. Давление. Давление текшерет экен өзүнө. Кантип билесиң кантип түшкөнүн? Өзү айтат. Бул жактын кароолчулары да көп нерсени билгендей эле жергиликтүү тартиптерди түшүндүрүп жатышты. Кардарлар келип акчасын уттуруп жаткандарында жашырбай айтып берип жатты. А силер эмнеге анан өзүңөр ойнобойсуңар? Что силер чыгат деп ойрун айтып атпайсыңарбы? Бизде ойноп койдук да бер. Болушта. Булар просто өздөрү айтмакчы жүрөк текшерет булар отуруп алып. Жок, мындай 200 сомдон келет, анан ритмин көтөрөт, анан ошо менин болчу деп ойлой берет да. Анан самом деле мүмкүн эмес. 200 сомдон келет да, ошого жүргөнгө ой берет да. 200 сомдон алып кетип калбайт да, кайра түшүп коет, анан ошого жүргөнгө. Болбосо 200 сомдон келет. Кайпини. Отур. Не, шапка кийгенге да болбойбу, э? Кудай, Москвада жана спортивный немеге кафеге киргизбейт деген не болуп атат. Бияка да ошентип салимди кийинтип койбойсуңарбы? Жок, кетпа, не чечтеп билесизби? Кетпа не болсо таң барасың, таңдадан. Ошо кетпа чечтеп. Айтымдарында бул жакка келген кардар алгач кире беришиндеги кыздарга акчасын берет. Кыздар өз кезегинде анысын автоматтарга жүктөп берип, анан оюн башталат. Экрандагы шкала же төмөндөп же жогорулап турат. Кайсы бир белгиге жетет деп акчаңды коюп анан көтөсүң. Жыйынтыгы боюнча салган акчаңды же көбөйтөсүң, же жоготуп аласың. Кыздар салат, акча салат болгачы. Кадимки эле отурасың да могу цифралар. Ушуларды басасың. Секунд бүткүчө. Акча саласың, 10 000 саласың, 100 000 саласың, ушуга салып берет, бу жерден цифраң чыгат. Ставка баса бересиң. Мисалы, азыр 30 чыкты да мында азырчы. Акыркы цифра. Кайра баса бересиң. Мисалы 10 чыгат да 10ду баса бересиң да акчаң кирип кетет. Чыкса чыгат, башка сан чыгат. Бул 36 бир цифра эле чыгат бул жерден. Максималда канча акча салса болот буга? 100 000, 200 000, миллион салсаң деле түшө берет буга. Утсаң бир цифраны 36га көбөйтүп берет. Канча сом салган болсоң ошону. Бул мурда ачылып ойноп жүргөн. Кайра жабылып эле жакшынакай эле жашоо болуп, жакшынакай кайра мынтип скрытие ачылып алып, ушуну келип кайра тартып өткөн бул нерсе. Ушул аппараттарда жабылганда турабы? Тыюу салынган. Тыюу салынган болчу булар. Бүт азыр атын өзгөртүп атты, кайра эле ошол.
Атын каянан өзгөрттү? Мурда казино болчу да. Рулетка деп ошондой болчу. Азыр бул башкача атып кое берем. Ошол эле система бро. Ошол эле система. Ордуна териштирүүгө ыкчам топтун мүчөлөрү да келишти. 100 000 сомду уттуруп койдум деген баладан арызын, калгандарынан түшүнүк каттарын алып, бул мекемени териштирүү учуруна чейин мөөр басып бекитип издешти. Ошону айтып коем, ошол. Гостиница жатабыз. А ты кандай калып калып чыгарып сал тилерди. Чыга албаган сатана. Ала койбойт, калабыз деп. На время проведения проверки. Буга чейин эки кыз башкарып, алары тартип сакчыларынын келгендерин көрүп, эмнегедир мыйзам чегинде иштеп жатабыз дегендер аталган жайдын даратканасына жашынып алышкан экен. Ал эми башкарууну колго алган кароолчулар үстөл үстүндө калган ноутбуктан баштап бардык документтерди жана таштанды салган чакасын кошо көтөрүп кетип катышты. Ноутбугунда Жинап коелду эми. Албетте, бул окуяны териштирүүгө экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармаларынын кызматкерлери да керектелет болуш керек деп, алардын да ишеним номурuna чалып, тергөөчүсү чакыртылды. Заявитель был? Заявитель вы, да? Сейчас тогда объясните. Это как, что здесь проводится? С ким администратор? Жок экен, ошо келбей атат, чыкпай атат. Чыкпайт дагы. Алдагы байк экен деме, немелердин охранниктердин эмес. Эки киши мына биякта. Чышат брат. Милиция кызматкерлери мынтип жөнөкөй тил менен айтканда каржы полициясы келгенден кийин буга чейин толтурулган арыздар менен түшүнүк каттарды алардын колдоруна тапшырып ишти өткөрүп беришти. Ал эми алгач териштирүү учурунда мөөр басылып бекилет деген чечимди Азамат Осмоналиев аттуу каржы полициясынын тергөөчүсү жокко чыгарды. Ал эми наразылар ага макул болушса да, даратканада жашынып алган кыздарды эмнеге сураштырбайсыңар деп сурап жатышты. 14 күн мыйзам чегинде 14 күндө биз өзүбүздүн эмес беребиз да. Юридикалык баа беребиз, анан сизди уведомлять этип аны чакырабыз, хорошо? 14 күн ичинде да. Опергруппа Разрешение же прокуратуры же надо же. Опечаткалауга чыгып, Все их действия не будут незаконны. Қазір баарыбыз чыгып, охрана ичинен ултайт. Биз да кетебиз, охрана ичинен ултайт да болду. Жабып карап отуруп. Тиги кыздардын чыгат анан кийин бизде чыга жок. Жаз иштей берет да бул. Иштей берет. Мына жигит тура түшүнсөң, мен айтып атам, азыр баарыбыз чыгабыз, охрана ичинен ултайт да калат кайтарат бул жакты. Эки кызчы. Эки кыз да ошо кайтарат, эч ким киришпейт. Биз деле кайтарып беребиз, эртеңки эч жок адам экөө калышыбыз. Калбайт, эч ким калбайт. Жок, Азамат азыр бардыгы заявлениясын жазды, арызын жазды. А эмне үчүн бул кыздар акчаны алдык деп жазбайт? Силер ушуну туура карап койгула. Эки кыз чыгып, биз акчаны алдык. Жана сен келгенче мага сүйлөп аткан. А азыр силер эмне үчүн күчүңөр жетпейт? Биякта телевидение чакырып. Сени чакырды. Лиса, только по возбужденному уголовному делу мен эмет алам да, жаздыра алам да. Буга тергөөчү алардын өз укуктары деп жооп берди. Жана аларды кыйнап жаздырууга мыйзам жол бербейт деп түшүндүрдү. Кантсе кыздарды алдап сырткары чыгарышты. Бирок элдин тарай элегин көрүп, кайра кире качышты. Я не хочу, чтобы вы на камеру снимали. Да, хорошо. Все. Пойдемте, Чонгус. Нет, я не собираюсь. Он шеф-менеджер. Что не делал? Как на белом так тут. Неге тарта албайм?
Кирип кеткен бойдон чыгышкан жок. Ал эми каржы полициясынын тергөөчүсү ишин бүтүрүп чыгып кеткен соң калгандары да тарашты. 2 апта өткөн соң экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Биздин редакциянын себептерин билүү үчүн 2 ирет кайрылып, 3-сүндө гана экономика министрлигинен Ринга Трейд Кейджи аталышындагы ишкана расмий катталып салык төлөп иштейт деген тыянагынын негизинде иш козголгон жок деп билдиришти. Ал эми баары мыйзам чегинде болсо, эмнеге анын кардарлары мурда кумар оюндарынан уттургандай эле ири суммадагы каражаттарын эми бул брокерлик компания аталган жайдан уттуруп жатышат деген суроого жооп бере алышкан жок. И все, и вопросов не будет. Нет, вопросов нет. Нет, ну так тоже же не пойдет. Почему? Я же заранее озвучил. Сейчас хоть Информацию выслали. Я отказываюсь на остальные вопросы просто. И мне тоже снимать, вот я не хочу, чтобы меня снимали, что как я отказываюсь на вопросы. Мы уже отказали. 10 февраля. Мы же не отказали, мы отвечаем на вопросы. Отказывайте на вот эти. Я просто некомпетентна именно в этом вопросе. Я не занималась этим. И можете тоже, в принципе, дайте нам тогда компетентного человека. Если бы вы заранее сказали, что именно такие вопросы, давайте сделаем так, вы пропишите нам. Снова перенос. Ну, в третий раз. Нет, ну а как делать тогда, получается? Да. Ну, отвечать на вопросы и все. Ну, если, получается, я некомпетентна, я не занималась этим материалом, да, я не знаю. Ну, вы же решили ответить на эти вопросы, нам давать ответ. Мы согласны вообще ответить? Да, но ответа я не вижу, кроме вот этого, да, это только касается по делу, возбуждено или нет. То, что ввели проверку. Это административные, да? А уголовные? Булардын ишмердүүлүгүн иликтеп көрөлү деп Кыргыз фондулук биржасына кайрылып, аларда бул ишкана брокердик компания катары катталбаганын аныктап, андан соң каржы рыногунун көзөмөлдөө кызматына кайрылып да, алардан лицензия албаганы маалым болду. Болгону бинардык опцион жүргүзчү брокердик компания катары министрликте катталган эле болбосо башка маалымат жок десе. Ал эми жогоруда айтылган окуяга кайрылсак, 100 000 сомду уттурдум деген жарандагы учурда сүйлөшүүгө жеткиликтүү эмес болууда. Каржы полициясы да биздин редакцияда Жамалдинге байланыша албай, Ринга Трейд аталган ишкананын ишенимдүү өкүлүмүн деп өзүн атаган Виталий Арнаймен аттуу киши менен гана телефон аркылуу сүйлөшө алдык. Жана анын берген маалыматына ылайык, булардын ишинде ар бир кардар менен келишим түзүлүп, расмий иш алып барышат. Бирок эмнегедир Жамалдин аттуу кишини тааныбайм, анын келишими жок деп жатты. Демек келишими жок киши бул брокердик компанияга кирип, акчасын уттуруп жатканы канчалык мыйзамдуу деген суроо ачык бойдон. Прежде чем начинает торговлю, он соглашается с этой офертой. Там все прописано. Это клиентский договор, то есть это наши взаимоотношения с клиентом. Там все условия описаны, терминология, все дела. Вот с последним нашим случаем, когда, вот, вы помните, 29 числа, кажется, снимали, там был парень Джамалыдин, который говорил, что проиграл там 100 000 сомов. Вот на него договор у вас есть? Я сейчас, зайдя в ваш сайт, я найду его договор. Смотрите, во-первых, вот тот случай, с кем вы вот приходили, да, мы этого человека, то есть не знаем, кто он вообще. То есть на него договора нет? Смотрите, его известили об этом. Он, то есть, знал про то, что будет такой договор. То есть, если он являлся клиентом нашим, чего он подтвердить не может. Мы не знаем вообще, кто он. Я так думаю, что это происки каких-то людей, которые что-то от нас хотят. Именно этот человек, то, что посещал ваше заведение и делал ставки, подтверждается вашими же сотрудниками, которые там находились на момент нашего приезда. Они говорили, что этот человек сам приезжал, сам тратил деньги, то есть они ни в чем не виноваты, понимаете? А вы сейчас это отрицаете. Нет, смотрите, я, во-первых, там не был. Мне таких вопросов никто не задавал. Ну вот я задаю. Ну поняли, да? То есть, что сказал этот человек, это еще не факт, понимаете? Этот человек, он может сказать, завтра ему деньги заплатят, он придет ко мне и это скажет. Понимаете, ваши же сотрудники подтверждают, что этот человек заходил неоднократно. Я не знаю про этих сотрудников, ну в смысле, я не знаю, что они сказали. Я не видел никаких их показаний.
Виталийдин берген маалыматына караганда, брокердик компаниянын өкүлдөрү Жамалдиндин үй бүлөсү менен жолугуп, суммасы такталбаган каражат жагынан жардам көрсөтүшкөн. Ал эми башкалар мынтип кумар оюндарынын катарына кирбеген операцияга кумарланып, акчаларын уттургандардын саны канча расмий маалымат жок. Бирок негизли булардын ишмердүүлүгү кумар оюндарына киреби же кирбейби деген маселени карап чыгуу зарылдыгы бар. Отказ на возбуждение уголовного дела. Я просто хотел у вас узнать, как вы к этому пришли, да? Нет, мы просто оказали ему финансовую помощь. По-моему, так там было. Сумме... Просто мы съездили к нему домой, посмотрели, как его семья живет. Объяснили всю ситуацию. То есть мы там никакие так подпольные там организации. Он думал, может быть, что мы подпольные. То есть она нам, жена, там, дети у них там. Она нам объяснила ситуацию, да. Вы, кстати, знаете, что у нас в городе существуют подпольные всякие организации? Я слышал, но у меня адресов пока нет. Вот, да. На самом деле, я как понял по разговору, он старый игрок. Вообще игрок. Да, он игрок. Поняли, да? Да. Он мог это сделать в любом другом месте. Да. Но пришел он к нам, понимаете? Мы эту ситуацию, мы же взрослые люди, как бы, понимаем. Мы просто им оказали финансовую помощь, и все, его жене. Лично, не ему. А о какой сумме идет речь, не знаете? Я не знаю. Я просто знаю, что это было вот так. И все. Ясно. То есть не понимаете? лично вы оказали? Да, это не лично я. Это, как вам сказать, это помощь семье. Но никак по-другому ее рассматривать нельзя, потому что он сам, да, он человек нехороший. Ну, в плане того, что, как сказать, он вымогатель денег. То есть где он оставил их, он их пропил, я не знаю. Мынтип бул окуянын жыйынтыгы да чыккан жок. Арыз менен кайрылган тарап каржы жагынан жардамын алып жоголуп кетти. Ал эми экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы ишти токтотуп, Ринга Трейд аталышындагы брокердик компания делген ишкана ишин улантууда. Ошол маалыматтарыңыздар болсо, же болбосо мыйзам бузуу фактыларыңыздарды, фото, видео материалдарды төмөндөгү номерге WhatsApp аркылуу жөнөтүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.